9 баланын энеси Айзат Акимжан кызы бала бакча ачуунун жолдорун караштырууда. Максатын ишке ашыруу үчүн мамлекет сунуштаган атайын окутуу курсуна катышкан. Баатыр эне аны ийгиликтүү аяктап, бүгүн Билим берүү жана Илим министрлигинин сертификатына ээ болду. Өзүм көп балалуу болгондуктан ар бир баламды ар кайсы жака ташып, ар тараптуу балдарды өнүктүрүш керек да. Анан ошодон өзүмө идея келди. Мен өзүмдүн үйүмө ушундай бала бакча ачууну. Анан изденген киши табат дегенде мен издене баштадым. Анан бул жака окууга келиңиз деди. Мен мэрияда кызматкерлер менен тыгыз байланышта болгондуктан алар мага ушул окууну сунушташты. Анан келип окудум. Аябай жакты. Сертификат бүгүн алдык. Биз көп нерсени үйрөндүк. Эми бала бакчаны буюрса ачам деп ниеттенип турам. Талас обласы боюнча 20дан ашык ишкер мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиялары боюнча 72 сааттык кыска мөөнөттөгү курсту окуп өтүштү. Аларга Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун сертификаттары тапшырылды. Окууну адистер өтүп, бакча ачып иштетүү боюнча терең үйрөтүшкөн. Ошол ишкерлерди окутуу курсу болду да. 26 адамга сертификат келди Бишкек шаарынан. Ушул сертификаттын негизинде бул жеке ишкерлер атайын өздөрүнүн ушул бала бакча ачуу боюнча иш алып барыша алышат. Эгерде дагы область ичинде дагы калуучулар окуйбуз дегендер адамдар болсо, бизге кайрылса болот. Анан бир группа топтолгондон кийин биздин кайра өзүбүздүн адистер окутушат, анан сертификатта ээ болот. Анан бул сертификат буларга эң чоң дипломдой эле кызмат аткарат да, мындайча айтканда, ал жеке ишкерлердин тастыктоочу, иш алып баруучу документи болот. Белгилей кетсек, облус боюнча 2024-жылы 15 жаңы бакча ачылган. Анын 9-у үй тибиндеги, калганы муниципалдык. Мындан тышкары 2 кошумча корпус курулган. Ошондой эле кыска мөөнөттөгү 19 бала бакча ишке киргизилген. Азыркы тапта бакча ачам дегендерди бийлик колдоп, өзгөчө жеке ишкерлерге болушунча жеңилдиктерди түзүп, арзан пайыз менен насыялоо жагы да каралган. Менчик бала бакча ачкандарга санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан да жеңилдиктер берилген, салыктан да жеңилдиктер берилген. Эң башкысы эле жеке ишкерлер кошумча жумуш орундарын ачып, ошо бала бакчаларды ачып, элдин суроо талабын орундатышы керек да. Анткени балдар бала бакчага барып, жана А деген арифти үйрөнүп, тарбияланып, мектепке даяр болушу керек. Элдин спросу күчүп атат, ошондуктан мен ойлойм, ушул бүгүн сертификатка ээ болгон бизде окуган атайын жеке ишкерлер дагы бакчаларды ачып, жаңы бир инновациялык ыкмаларды колдонуп, элге кызмат көрсөтөт деген ишеничибиз чоң. Бүгүнкү күндө Талас обласы боюнча жалпы 82 бала бакча иштейт, аларда 10.442 бала тарбияланууда. Элдин суроо талабын аткаруу максатында мамлекеттен колдоо тапкан жеке ишкерлердин аракети менен быйыл үй тибиндеги 8 бакчанын ачылуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары муниципалдык бакчаларда ишке берилет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.